Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Havalar, yeniler, ağay, iyice karındaşlar. Barыңыздарды атайын, есалуға келген жалпы жамаатты ең мықты маанай, сонун көңіл, анан ең негізгісі Аллах Таалам көдөнүбүздү, көкүрөгүбүздү, жүрөгүбүздү ешқашан кирдетпей, чарчообуз чыккан абалда кайра өз үйүбүзгө кайтып барып насип этсин. Мен сөзүмдүн башында эле айта кетчү нерсе, тагдырыбызга ушундай мыкты күндөрдү, жашообузга эң мыкты жерлерди жаратып сунуштаган, тартуулаган Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтам. Айтайын дегеним азыр ушул тапта дүңгүрөп жарылган анча-мынча кооптуу нерселерден коркуп, үйүндө же үйүн таштап кокту колоттордо качып жүргөндөр жок эмес. А биз эң мыкты орунда, жайлоонун төрүндө бардык шарттары менен эс алып турабыз. Эс алуу деген ал чектен чыгуу эмес. Эс алуу деген жайлоонун тартип эрежесин унутуп калуу эмес. Үйдө кандай тартип, адеп, эреже менен жашасак, жайлоого келгенден кийин деле дал ошондой эрежени сактаганыбыз оң да. Мен кече келгенден бери анча-мынча көңүл оорута турган нерселерге кабылып, ичим сызып, качан оңолот экенбиз деп кыжалатмын да. Мейли айкырып, кыйкырып ойносун, ага эч ким тыюу сала албайт. Болгону биз бүгүн атайын мени коштоп эс алууга келген жигиттер менен сүйлөшүп, эл жөн гана чер жазып, буту колу менен тияк бияка басып, көңүл ачса, биз аларга жан дүйнөсүн эс алдырууну сунуштап, Кур'ан менен сабак баштап отурабыз. Чындап жайлоого келгенге чейин биздин төрдүн, биздин жайлоонун, дегеле Кыргыз мамлекетинин тоолуу аймагынын төрү бейишке тең экенин тана албаган эч ким жок. Баарыбыз айтабыз, бейиштин төрү дейбиз. Мына азыр биз бейиштин төрүндөй жерде, мыкты жерде отурабыз. Бир күндө бир канча мезгилди көрсө болот экен бул жерде. Жаанды көрдүк, мөндүрдү көрдүк, кайрыле күн чайтай ачылып сүйлөшүп отурабыз. Көпчүлүгүбүз арчалуу, боорду, кенен, көктөм жайытты көргөндө бейишке окшотуп сүйлөйбүз. Мен дайыма айтып келем, кагылайындар, бейиш ар бириңдин үйүңдө. Небак картайып, баягы сулуу тарткан жүзү таптакыр билинбей, жүзүнө бырыш-тырыш кирип, сиз куюп берген бир пияладагы чайды дурустап оозуна алып бара албай, колу калтырап, сиздин катуу сөзүңүздөн корунуп отурган апаңыздын отурган бөлмөсү, ал чыныгы бейиш. Мейли анын чырагы жок караңгы бөлмө болсо дагы. Дал ошондой эне деген бейиштин кадырына жетпей, бүгүн бир аздан кийин куурап жок боло турган көктөмдү бейиш дегендерге эскертме кылгым гана келди. Менин сол тарабымда апалар, эжелер, жеңелер отурат. А оң тарабымда эркектер. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам «Ал-валид әусату бабил жанна». Ата деген ал бейиш эшигинин эң ортоңку жери, ортосу, кармагычы. Кайсы бир эшикте тутка болбосо, ал эшиктин ачылбосын жакшы билесиз. Бейиш эшигинин ачылып, сиздин киришиңизге эң негизги шартты түзгөн биринчи инсан ал сиздин атаңыз. Ата ал бейиш эшигинин туткасы. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга бирөө келген. О Аллахтын элчиси, мен да мынау сахабаларыңызга окшоп, газатка чыгып, күрөшкө барып, ушулар издеген, көксөгөн бейишти мен да ошол жактан тапкым келет дегенде пайгамбар айткан. Үйдө ата-энең барбы дегенде, атам кайтыш болгон, бирок апам бар. Десе, пайгамбар сурайт. Сен бул жака аттанып чыгып атканда апаң кандай абалда эле? Апам бир аз көзү жашылданып ыйлап калды десе, пайгамбар айтты. Кайткында апаңдын ууртуна жылмайы киргенге чейин алдында отур да, анан издеген бейишиңди апаңдын таман астынан табасың деген.
Atalar beyиш eşigini tutkası bolsa, dal oşol beyиш menin sol jagımda turgan apalardın taman astında. Birok biz ata katarı beyиш eşiginin tutkasına ılayık bolup jaşay alıp atabızbı, je jokpu, söz oşonda. Taman astınдағы жашырылған бейишке арзып, жашап атап апалар, эжелер, аял заты дегеле, söz oşonda болуп атат. Кайерде болбосун, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткандай: "Иттақиллаха хайсума кунт." Кайерде болбогун, качан болбогун, ким менен болбогун, кандай абалда болбогун, сөз түрдө Кудай Тааладан корккун. Meyli үйдө болойлу, meyli чүйдө болойлу, meyli өндө болойлу, meyli жайлоодо болойлу, Кудай Тааланы унутпайлы. Ва атби'у сайyi'атал хасана, жасаган жараксыз жаман ишиңди жууп кетүү үчүн дароо жакшы иш жасаганга камын жана аракет кыл деди. Ва халиқин наса би хулуқин хасан, анан адамдар менен эң мыкты көркөм мүнөздө бол. Эң мыкты чырайлуу мүнөздө бол. Мен кичинекей бойго жеткен балдар кыздарга айтам. Мына жайлоого келген аталар жүрөт, таяк таянып, апалар жүрөт, эки колун аркага кылып, жаштыгын эстеп, өткөргөн өмүрүнүн кээ бирине өкүнүп басып, мына бул жаратылыштан сабак алганы. Ошолорду деле көз килбей кече тиякта, бияка бултыңда бийге түшүп атасыңар. Ошол аксакалдар келе жаткан эч кырса токтой калсаңар жакшы болмок да. Мына ошол отурган, мына эркектердин арасында да, аялдардын арасында да отурган, кыйла жашка барып калгандар, чында мен өзүм деле айтам. Кыйла жашка барып калгандар, биз ошондой аксакал, абалар, байбичелер келе жатса, алдын кыя басып өткөн эмес элек да. Үйдө кандай тарбия көрсөң, бүгүн жайлоодо да ошол тарбияны өзгөлөргө таңазалап атасың. Мен айтат элем, бүгүн жалпы ушул жерде отургандар биз бир избиз. Из. Ат басса, анын туягынын изи калат. Канаттуу консо, анын дагы тырмактарынын изи калат. Бирок инсан бир аз туруп жашап өткөн жерде адам үрөйүн учура турган таштанды, жаратылышты бүлүндүргөн эң жаман из калат экен. Мына бул азыр ушул отурган из бул ата-эненин изи. Хазрат Умар ибн Хаттаб айткан: "Инналлаха ла яхфаз билвалиди салих ал билвалидайни салихайн. Акибаху ва акиба акибих ва акиба акибихи ва акиба акибих." Өтө мыкты, алкыма адал, Кудай Тааладан корккон, намазгөй, таква ата-эненин намазынын мыктылыгы менен Аллах анын эмесептеп турун. Небересинин небересин, анын небересинин небересин, анын небересинин небересин бардык кырсык апаттан сактап ишин ийгилик берет дейт. Ошончо канча муун кетип бартат. Бүгүнкү мына ушул жерде отурган ак көз, кара көздүн бүт баарыгы 1, 2, 3, 4 дипломдун ээси болгондугу үчүн тың чыккан жок. Мындан 15 же 20 жогору жагын эсептегенде бабаларыбыздын кылган эң мыкты дубаларынын таасири, алардын эң мыкты такыбалыгы, анан пешенеси менен жер сүзүп сажда кылгандагы намазынын таасири менен биз мынтип өнүгүп келатабыз кагылайындар. Ошондон Пайгамбар: "Иттақиллаха хайсума кунт." Кайерде болбогун, кандай абалда болбогун, Кудай Тааладан корк дегени, жайлоодо болосуңбу, тоонун чокусунда болосуңбу, чөлдө болосуңбу, шаарда болосуңбу, 5 вакыт намазыңа бекем бол деп Пайгамбар айтып атат. 5 вакыт намазыңа бекем бол. Дагы бир канча жылдардан кийин мына бул орунда биздей болгондагы эң мыкты алтын муун дагы кимдир бирөөнүн сабагын ошол жерде угуктура турган болуш керек. Алар биздин бабаларыбыз эң мыкты болгондугу үчүн биз ушинтип ушул жерде отурабыз деп бизди алар алкаш керек. Каргаганын ордуна. Биз бүгүн мынтип таанымасак да,
Körbösök da sanjırany baraktap ança-munça babalarыбыздын ысымын уккanda ушундай babamdын ысымы бар экен деп таң калсак деле, ошолордун эң мыкты такыбалыгынын астында жана окуган 5 убакыт намазынын таасири менен анан эң негизи адал алкымынын аркасында биз мынтип жетилип отурабыз. Аллахым барыңыздарга жакшы эс алуу берсин. Дене эс алгандан кийин сөз түрдө жан дүйнө, жүрөк, көкүрөк, көөдөн эс алсын. Бирок жан дүйнөнүн эс алышы үчүн бир нерсе шарт. Анткени Аллах Таала estağfurullah "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Садакаллахул азим. Көөдөндөр, көкүрөк, жүрөктөр, жан дүйнө Кудай Тааланын түшүргөн китебин окуу жана ал окулуп атканда тыңдап отуруп угуу менен гана эс алат деген. Эч жерде көргөн эмессиздер. Мен жүрөгүмдү бир аз эс алдырып алайынчы деп уктаганда. Жөн гана эс алайынчы деп уктайсыз. Жүрөк уктоо менен же болбосо нарда ойноо менен жана шапар тебүү менен эч качан эс албайт. Жүрөк Кур'ан окуу менен, Кудай Тааланы эстөө менен, Кур'ан окулганда аны угуу менен гана эс алат. Саид ибн al-Musayyib деген табиин өткөн. Ал айтат: "Таңкы намаз окуп жатканда жанында өтө ширин уйкусунда уктап жаткан 4 жашар баласын бешенесинен ылдый сылап, ай шириним ай, мен деле башка аталарга окшоп намазымды бат-баттан кыска окуп, көөртүрлүктүн айынан, кара курсуктун айынан сыртка чыгып, дүнүйө ишине аралашып алпурушуп кетким келет. Бирок сенин эртеңки келечегиңди эстегенимде, сенин эртеңки чоңойгондо бактылуу жашооң үчүн, бийиктеп даңазалуу болушуң үчүн мен бүгүн намазымды узун окуп саждамда Кудай Тааладан сен үчүн бактылык сурап атам деп ыйлаган. Сиз окуган намаздын аркасында сиздин уул кызыңыз, аялдар, жолдошуңуз, эркектер, келинчеңиздин бактысы бар экенин унутпаң. Окуп аткан намазыңыздын аркасында уул кызыңыздын, небере чебереңиздин бактысы ийгилиги турарын унутпаң, ушуну бир билем. Hazrat Umar ibn Khattab aytadi. Men janagı sözümü kayratan ulantam. İnna Allah la yahfaz bil validayni salihayn. Eng mıhtı adal alkım, takva, namazga bekem, atenenin mıhtılığı menen Allah alardın neveresinin neveresin, dağı neveresinin neveresin, andan keyin de neveresinin neveresin. Yem ugup durun. Wal qaryatu allati huwa fiha. Alar jaşap жаткан ayıl aymaktı ve duayrat allati hawlah. Anan dal oşol eng mıhtı atenenin ayılnasında ağa tuğançılık menen ileşken bardık jakındарын апат, кырсык, бале, жалалардан сактап турат дейт. Сиздин такыбалыгыңыз, сиздин дуа көйлүгүңүз, сиздин адал алкымыңыз өзүңүзгө эле эмес, үй бүлөңүзгө да таасирин тийгизишерин унутпаң. Бүгүн биздин тилибизге жазылып калган бейиштин төрүндө болгон көктөм жайлоонун төрүндө турабыз. Унутпаң, дал ушул жайлоодон миллион эсе мыкты болгон Фирдаус деген бейиштин төрүн унутпаң. Бирок ал намаз, орозо, ыйман, адеп, ахлак менен гана табылат. Ошон үчүн пайгамбарыбыздан сахабалар: "О Аллахтын элчиси, айтыңызчы, бейишке адамдарды эң көп киргизе турган кайсы амалдар бар? Биз ошону жасайлычы" дегенде пайгамбар: "Ал-хуснул хулк ва тaqwa." Эң негизгиси көркөм мүнөз, анан такыбалык деген. Көркөм мүнөз. Көркөм мүнөз, мүнөздөңдөйлө. Текеберденүүдөн, кайсарлануудан алыстайлы. Көркөм мүнөз, мыкты мүнөз жана такыбалык бизди бейишке жетелеп киргизет иншалла. Мен көркөм мүнөздү сүйлөп атып, бир нерсеге көңүңүздөр бургум келди. Пайгамбарыбыз: "Iyyakum wa qadra'ad damin." Göң томолоткон гоңуздан абайлагыла деген. Азыр жайытка чыгып көрүп атат болуш керек анча-мынчалар. Бул жерде болбосо да ылдыйракта мен киширимден мал кайтарып, кезүү кайтарып жүргөндө далай жолу көргөнбүз. Ушул жерден бар ушул жерде айылдыктар отурат. Шаардан келген айылдыктар отурабыз.
Uydun kıgınan ememden istey kılıp, korgolday kılıp, toğulatıp alıp, öz iyinin tappay uvara bolup жүрген bir kara goňuzdu bilesler de barız, bilesiz. Göňçü goňuz dep oşony aýtdy. Je bolbosa mal saraydan çıgarılgan, üýülüp turgan göňdü jerge taştoo üçin odaryp jatkanda anın içinden jap-jaltyrak bolgan müjdü goňuzlar çygat. Paýgambar iyyakum wa khadra ad-damin göňçü goňuzlardan abaýlagıla degen. Oşonda sahabalar o Allah'tan elçisi düşündüreňçü. Göňçü goňuz degeniňiz al emne degen. Paýgambar aýtgan. Öte şordu, tuzdu jerge egilip kalgan mıhtı köçet. Anda da sahabalar düşünmegende anan mıhtı düşündürgen. Tarbiyası taykı, imandan köröngösü boş, atenenin aldında tarbiyalanıp boy götörüp çoňoýgon, baralına jetip közgö görünüp kalgan, adep ahlaktan kurcalak kalgan, kelbeti gelişken sulu kızlarga üýlenbögüle degen. Karaň. Dal oşol sulu kız eň mıhty köçet bolsa, anın tarbiyalangan üýü al göň katar esepdelip atat. Bul adep ahlak. Bizde ayday çırayın kıktay kılığı buzup dur deydi. Münözüzden doylu kagılayınlar. Jaylov özünün ordu menen. Bul uwagtylygana nerse bir gün anan iki gün es alabız kayra kaytabız. Biz kaytkan jerde biz es alıp ketkenden kiyin eň mıhty insanlar es alıp turda. Alardın jürüm turumu, baskan turgany, mamilesi, adep ahlagı ukmuş turbayby dep biz ketkenden kiyin da bizdi tanımasa da bizdin arkabızdan dua kıla turgan uçuraşıp bir kolun karmap suraşsam eken dep köksoy turgan eň mıhty iz kaltırıp ketin. Sizden soranyçı. Sizden uşul baskan turganıňyz, sizden özüňiz turuşuňyz özü ateneňizden kanday ekeninden kabar berip atkan eň mıhty iz sizsiz. Adep ahlak, iman, jürüm turumdan, takvalyktan Allah Taalam göröngöňüzdi boş kılbasın. Bizdin takvalygybız menen çekebizdi süzüp sajda kılgandygybız menen kıylaga çeyinki pastagan urpagybızdy Allah Taalam öz saktasın. Allah Kur'anda Kahf suresinde estağfurullah billah ve kana abuhuma saliha sadaqallahul azim. Alekönün atenesi mıhty bolçu dep atat Kur'anda. Hıdır paýgambar menen Hıdır alayhissalam menen Musa alayhissalam paýgambar bir jerge kelip kıyşayıp turgan baktın sırtına kıyşaygan uzun duval barle birek jıgılıp kalbaptır. Başынан ayağına çeyin kıyşaygan. Al duval kayırga çeyin urulsa oşol duval başından ayağına çeyin üstünüp kıyşayıp kalgan. Anın üstünde eçkiler, koylar çıkıp jatat ele deydi. An adamlar ançamçaysı öte durgan jol da kılıp algan ele. Birok kıyşaygan duval jerge jatıp jıgılıp kalbastan kıyşaygan boyunca turdu. Köpçülügü taň kalçu. Kıyşaydı birok jerge kulap düşpedi tepe. Hızır alayhissalam anı sol mürüsün salıp durup başından ayağına çeyin tikelep turguzup kayra tüp tuz kılıp bekemdep koydu. Oşonda Musa paýgambar "Em ne sebepten bunu turguzdunuz? Turguzgandygyňyzga akı alsaňyz bolat ele. A köpden beri kıyşayıp jatatken birok jerge jıgılıp kalbaptır. Bul kimdik ele? Em ne sebepten bunu sizden başka birey gelip oňdap koygan jok?" dese anan Allah'tın buyruğu menen al habar bergen. Ve kana abuhuma saliha. Munol duvaldın iyesi bolgon baktın içinde can görgön iki jetim var. İki jetim aga ini var. Alardın ötüp ketken atası menen apası uşunçalyk kul kateptü, mıhty münözdü, eň negizgi arı takvalı insan ele. Oşol namazında bekem, adal alkım, takvalygynyň arkasında kıyşayıp kalsa da dualı birok alardın takvalının arkasında dual hiç kaçan jerge jatıp jıgılıp kalgan emes deydi. Gördünüz mü? Sizdin takvalığınız sizdin urpağınızda emes, sizdin üyüňizdi da, joluňuzdy da, bagıňızdy da saktap kalarını unutmaň. Urpağınızga albatta tasir tegizet. Kantip Sahl Tustari degen tabi'un ötken kagılayndar. Al Sahl Tustari 20 jaş kuragında dostoru menen bir jer saparda baratıp dostordu dastorkon jayıp kelgilemin kiçine özü gölde balalı. Anandağı saparıdı bulantabız dese Sahl alısırakta turup kaldı. Kalgan dostoru dastorkonga oturup suğunup jebatsa al jön ganalar tiktep turdu. Ey Sahl,
Kel, biz menen otur. Kel özөгөлde tamaktan jol alыс dese, al aytdı. Inni la ar'a awladi. Men bala tarbiyalap atam degen. Men bala tarbiyalap atam degen. Oşondo dostları, ay sahal. Je sen bizdi jindi dep atasың. Je özüň ankolonуп atasың. Üýlenbegeniňde anyk bilebiz. Anan kaysı balany tarbiyalap atkanыңды bilbeýiz. Мындай түшүндүрүп сүйлөсөң болбой biz ankога teňebey. Dese toora dostlar. Üýlenbegenim anyk. Birok men uşul dastorkongo koyulgan adal je aram ekeni bilinbegen jemek içmeklerden özümni tıyuu menen gelecekte üýlenip kalsam oşol mıktı jubayımdan jarık dünyaya gele turgan eň mıktı akıl estүү baam parasattуу baldarынын törülüşüne azırtan alkımımdı tıyuu menen alardyga kam görüp atam degen. Takıbalık dep şunu aytat kagılayınlar. Takıbalık dep dal uşul alkımыңızdan bir urtam aram je adal ekendigi bilinmegen gümündүү nerse ötpösün. Ankene al sizdin erteňki urpaňyzdyn geleceği jana alardın daňazalуу bolup yaşoosу bolat. Takıba boloýly kagılayınlar. Daha bir jol aytam. Esaluu bol çekten çıkıp ketүү. Esaluu kalagan nersesin jasay berүү emes. Uşul jerde koyulgan har bir nerseni bilindürbey öz orunday paydalanyp anan eň negizgisi men aytaýyn uluu söz duýat jok. Eň negizgisi darat masalesine gelgende biraz abaylaňızdarçı. Kagılayın. Tuğandar. Şu darat sındırуу masalesine gelgende özüňüzleri biraz saktap sizden keyin oşol joldan birөө jarym basa turgan bolsun. Sizden keyin oşol tokoydu kimdir birөө aralap göňül aça turgan bolsun. Siz kaltırgan eň jaman nerselerde alar taman astına basıp alıp jirkenip sizge kargys ayta turgan bolbosun. Andyktan jayloo öz ordu menen kalsın. Birok biz jaylogo eň mıktı adep ahlagыбыз menen kimdir biröler kelgende alar sabak ala turgan eň mıktı iz jana sabak kaltıralı. Ukanыңızlar üçün çoň rahmat. Allah'ım razı olsun. Atayın vakt böldüңүздөр. Sizlerin esalıňızdardy men urdap koyboyun. Buyursa, eger kalasaňızlar keçirek da sabak kılabız inşallah Kur'an oku menen. Makul bu kanday deýişler. Allah'ım barıňızdardan razı olsun. Amin. Allahumma inneke afuvun kerim. Allahumma inneke afuvun kerim. Tuhibbul afwe fa'fu anna ya rahim. Allah'ım kol kötörüp alakan jayıp özüňden suranarыбыз. Barыбызды buyruğunda atkarıp sen tıygandan tıyıla turgan, Peygamber salgan çığır menen basa turgan, өлköbüzge, elibizge, jeribizge, atenebizge, dinibizge çarçabay kızmat kıla turgan eň mıktı jamaattan kılgın ya Rabbi. Allah'ım barыбызды eki dünyanın türlü apat kırsıgынан özüň saktap, eki dünyanın iyigilik jana baktyňa jetkizgin. Jaman köz, jaman söz, bale, apat, jala kırsıktardan Allah taala özüň saktagın. Barыбызdan jarık dünýäge kele turgan jana kelip atkan naristelerdi akıl estүү, baam parasattуу, idirektүү, ыймандуу, ырыс geçiktүү kılgın ya Rabbi. Bizden okup atkan namazыбыздын, jasap atkan takvalygыбыздын, kılıp atkan dualarыбыздын, eň mıktı sululanıp jaşap atkan mıktı kulk adebibizden mıktılığınan oşol gelecek insanlar ol eseptelgen bizdin uul kız nebere çevrelerimizde Allah Taala özüň daňazaluu jana berekelүү mıktılığını ya Rabbal alamin. Allah'ım bugün bizde uşul jaýlarda mıktı şart tüzüp bergen büt bardyk esaluçu jaýlardyň eýlerine, aların atenelerine, üý bülösüne, bir tugandaryna eki dünýän baktylygyn bergin. Hiç kaçan kem kılbagın. Allah'ım uşul jaýlaga esaluga kelgenlerden jan düýnösün jakşı sözler menen Kur'an menene saldırıp özünün üyüne jana mekenine kaytargan ya Rabbi. Allah'ım bizdi beýişin töründe bolgan Karagoy jaýlosunda bizdi amana jynaganynda kılıp emi kıyamatda Firdavs jannatynda ata inelerimiz menen aga ini eje karındaş bir tugandarыбыз menen kuçak jayıp sagınıçыбызды getirip jolugup kayra oşol jerde tübölgü jaşap kalıp nasip etkin ya Rabbi. Rabbana ve teqabbal minna inneke entes semi'ul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر. Allah'ım barınızlardan razı olsun.